Ассаламу алейкум, кутман күн барыңыздарға, урматтуу тау өсүрүүчүлөр, бак сүйүүчүлөр. Бүгүн 3 июнь 2020 жыл. Менден дагы көп сурашат, павлония тиксе болобу бизде кандай деп. Ушул павлония боюнча дагы оюмду бүгүн айта кетейин. Мына биздин алдыбызда былтыркы жылы тиккен павлонияны көрүп турууга болот. Былтыркы жылы дагы ушундай бой өскөн күзгө чейин. Ушул павлония астынан кыркылган. Быйыл мына биринчи жылкы өсүүсү. Павлонияны билесиздер, жакындан бери ушул Кыргызстанда дагы аябай мода болуп атат. Бул Ысык көлдө чоң бак жаратылды, Ошто бар, Жалал Абадта бар. Павлония боюнча чоң бактар жаратыла баштады Кыргызстанда дагы. Павлониянын дагы өтө көп гибрид сорттору бар. Материал үчүн, кооздук үчүн ушундай бир канча түрлөрү болот экен. Мына алдыбыздагы павлония жалбырагы мына ушундай чоң болот экен. Чоң болот мына ушундай. Мына павлония дагы кадимки эле тылья. Эгер сиздерге көрүнсө көрсөтөйүн, мынакей буларга дагы ушундай тылья түшөт. Согу менен тамактанат экен. Азыр ушул убакка чейин 1,60 сантиметрдей чыгат быйыл өскөнү. Муну дагы бутап туруш керек. Мынакей астынан чыккандарды алып салыш керек. Болбосо бул жерден бутактап кетет. Мына алдыңкы алынган жерлер. Бул павлония мөмө бербейт. Строй материалга иштетилет. Пока кандай экен жыйынтык боло элек деп ойлойм али. Павлония боюнча буюрса, келечек алдыда. Павлонияны чоң бактарды жаратабызбы, жаратпайбызбы билбейм. Мен пока павлония боюнча багым жок. Бирок мына кызыкчылыкта алдыбызда турган павлония өсүп атат. Мындан строй материалдар жасалат. Өскөнү бирок чынында тез экен. Тез өсөт. Бир жылда 2 метр, 3 метрге чейин өсө алат экен. Бул дагы 2 жаштагы павлония. Быйыл 5 метрге карап кетип атат. Мына учу. Павлония боюнча оң же терс деп комментарий бере албайм. Албетте буну келечек көрсөтөт. Келечекте павлониядан чоң бактарды жаратабыз же жаратпашыбыз келечекте буюрса билинет. Ошон үчүн павлония боюнча эчтеке айта албайм. Павлониянын бирок мына ушул жылбырактарда чоң болгондуктан тоютка дагы пайдаланса болот деп айтып келишет. Мына ушундай досторум. Саламатта болуңуздар.